мектепте окуп атат кызым. Ушуну опекунствого чыгарып коюңуз. Мен эл жер үчүн могу Бакиевде 80 бала атылып кетти. Мен ошонун астында курман болом дедим. Эмнеге деди? Мен ушул бийлик ушул жерди берип ошолорго калса, мен белечек кийип алып барам. Анткени элечекте 15 метр кепим бар. Мен ошо балдар үчүн кепинимди мойнума алып келсем да мейли деп. Бүт ошолорго тапшыргам. Макул берилбей калды дейли. Биз ошон үчүн бийликке ишенбейбиз. Анда бирок семьяңызды карап, балаңызды карап, Сиз азыр айтпайлыңыз, ошо кезде укпай айтып бересиз. Шаарга кетти, жака кетти, бияка кетти болот. Сен түштөн кийин сүйлөйсүз да. Кое туруңузчу. Мына минтет, алтын күмүш аш тура, алтын күмүш таш тура дейт. Арпа буудай аш тура дейт. Биз жерибизди үзөңгө кушту бербейди. Кайра берип койчу дей албайбыз. Каркыраны бердик, кайра берип койчу деп ала албайбыз да бул нерселерди. Ошон үчүн биз жерибизди, мекенибизди сактайлы. Мына Матай бийдин убагында бир эле нерсени айтып кетейинчи, мен тарыхка токтолбойм. Кытай менен Матай бийдин убагында келгенде чоң-чоң үймөк таштарга дейт. Ушундай үймөк таштарга коюп туруп, ошо чек араны беттеген деп келет. Ошо чек арадан Кытайлар ар жакты көзсөй кеткенде Матай бий ошондой ат жандары менен келатып, биздин бул балабызга, урпактарыбызга деп туруп канча бир кадам дейт. Кытайлар кеткенден аттарын өргүтүп ар жака коюп коюп, жөө келип биз үчүн ушунча бир кадам деп айтылат. Ошол кадам үчүн үймөк таштарга кишилер отуруп алып, ошо ташты Кытайдын чек арасына канча бир жылдырган экен. Анан ошо тарыхты окубай туруп, биз ошондо чыккынчы болобузбу, ошондо Матай бий чыккынчы болобу Абылгазиевдин сөзү боюнча. Биз ошону иликтеп берсин, карапайым калп дейт. Бул көөдөндө кусалык ошо элдерге жетпеген үнүбүз менен жеткирип атабыз. Биздин бир гана девизибиз мындай: тикен гүлүн коруйт дейт, ары балын коруйт. Кыргыз элим деген адам бийлигин, мансабын, байлыгын коруйт. Кыргыз элим деген адам жерин, элин, мекенин коруйт деген гана девиз менен чыгып атабыз. Байлыктын, бийликтин бизге кереги жок. Казы карта жал чайнап, сен да өтөрсүң дүйнөдөн дейт байларга. Кара жалма жалмалап, карапайым калк да өтөр дүйнөдөн. Барар жерибиз бир кепин. Ошо Аллахтын астында жооп беребиз. Эң биринчи падыша жооп берет экен, ачка калган үчүн жооп берет экен. Ошол үчүн эл ачка калган үчүн падыша жооп берет дейт. Сиздер бийик турасыздар, сиздин жогорку жак бийик турат. Мен ыйлаган үнүм эмне? Ошол гос жумуштагылар коркуп отурат. Биз чыга албайбыз дейт. Ал биз балдарыбызга кандай тарбия берип атат? Эмне үчүн ошолорду барап карап, директорлор сиздин кол алдыңызда? Эмне үчүн ошо мекеме жетекчилери сиздин кол алдыңызга? Мен сизге эчтеке таарынбайм. Мен ошону сиздин карап койбогонуңузга күйөбүз. Туурабы? Мына ошондо сиз кол берип туруп, кол коюлган эмес деп айткансыз. Кайча кол коюлган? Өткөндө жерге кол коюлган жок дегенсиз. Эркекче коюлган жок дегенсиз. Ошондо элдин астында кол коюлду десеңиз, колуңузду бирден сындырам десем макул дегенсиз. Молодец, мына эркексиз алып кетпе. Айткан чын Өткөндө айтпадым беле сизге. Бул жер эмес. Текереки артада. Биз сазып деген жерде алтын кен казылып атат. Биринчи замандаш алган экен. Анан азыр Кытайга кетип атат. Тактайлык эже. Жерис тактайлык атат. Тактабыз ошону. Мен да барат элем ошо жака. Документтерин көрүп, Чындык экен, бул чындык экен. бул Акталан территориясында касып аткандар. Балдар айтат да биздин Жана бүлө. постулетин манас кылгандабы? Кызылтуула балдар айтат да 3 сазып деген жерде дейт. Барып келген сайын жиптермен Мен де суроо, жана Кытайларга берген кабинетти бериңиз бизге. Эмнеге берем? Кытайга Акчасын бериңиз, ремонт. Мына ушуну шодаласалы. Акчасын төлөйт, эмне төлөйт? Материалдын акчасы. Жаны сыйрып кетем деп атат. Сыйрып кете берсин, кабинетин эле берип коюңуз. Мына бияктагы жаштар өздөрү чогулушпайбы, жаштар өздөрү. Жаштар чогулу керек. Кабинети керек болуп атат, бизге кабинет бериңиз. Аларга деле берген. Мына эне билет берилбейт. Айткачы. Жок, суроо чыгып чечип алышат мындай. Жок, билет берилбейт айткачы десе мени тааштырдыңыз беле кабинет. Жок. Кабинет берилбейт эже. Эмнеге берилет кабинет? Берилип суроо талап кабинет берилбейт. Ошондой талап киргизсек болбойбу. Кабинет берилбейт эже. Атай мамлекет иштеп аткан мекемени бошотконсуздар. Ал мамлекет эмес да Кытай. Жок, мекемелер